өзүңүздөр үчүн бир бүркүп кол чап койсоңуз. Биздин Aloe Vera компаниянын офисинин ачылышына бул компанияда биз аябай жакшы көрөбүз. Өтө дүйнө жүзүндөгү брендовый компания, өтө жакшы компания. Мен бул компанияга негизи ден соолугум боюнча келип калгам. Менин атым Айганыш, мен азыркы учурда ассистент супервайзермин. Ошол 2 айдан бери иштеп жатам. Ден соолугум боюнча сиздерге келип калдым. Анан ушул жакшынакай жактыраган офисти бизге ачып берген биздин Рахманова Бегайым кызыбыз бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип жатат. Биздин Базаркоргон шаарынын кыз келиндерине аябай үлгү болуп атат азыркы учурда. Рахманова Бегайым кызыбыз өзү карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Карапайым үй бүлөдө төрөлүп, анан ушу турмуш шартына байланыштуу Москвага турмушка чыккандан кийин Москвага барып, ал жерде уборкада иштеп жүрүп, анан апасы ооруп калат Кыргызстанда. Ошо апасы ооруп калып, апасынын ден соолугун бекемдеймин деп ушул интернеттен изилденип, ушул компанияны издеп табат. Анан ушул компаниянын продукцияларын алып, апасына ичирип, апасынын ден соолугун бекемдеген, ошо апасынын ден соолугун бекемдеп, анын заодно өзү дагы ушул жумушка, ушул компанияга кызыгып, бизнесинде иштеп баштайт. Иштеп баштаганда бул кызыбыз өзү аракетчил, эмгекчил, аябай мындай аракетчил, эмгекчил, өтө карапайым кыз. Анан ошо өзүнүн эмгекчил аракетчилдиги үчүн бул компанияда кыска Москвадагы жаштардын арасында кыска убакыттын ичинде менеджер статусун жабат. Менеджер статусун жапкандан кийин кызыбыз апасы менен Финляндияга саякатка барып, апасын кошо алып барып ойнотуп келет. Андан кийин бул кызыбыз дагы, Бегайым кызыбыз, Eagle менеджерди жапкан автопрограмманын ээси. Азыркы учурда признанный старший менеджер. Биздин сыймыгыбыз, мен аябай сыймыктанам кызыбыз менен. Кудайга шүгүр, ушундай Базаркоргонго ушундай күчтүү лидер келип калган үчүн, и плюс ушундай күчтүү лидер кыз менен чогуу бир ушундай жаркыраган офисте отуруп иштеп жатканыма аябай сыймыктанам. Биздин кызыбыздын саякаттары бул өзү мындай аракетчил, эмгекчилдигине, өзүнүн тыкандыгына байланыштуу ушу компанияда көптөгөн ийгиликтерге жетти. Тайландка барып эс алып келген, Турцияга барган, Европа көп жактарга саякатка чыккан. Биздин кызыбыз Кыргызстандагы лидерлердин арасынан эң биринчи болуп Рексмон тарабынан аябай баалуу белектерди алды. Биз аябай сыймыктанабыз бул кызыбыз менен. Москвадагы бүт кыргыз жаштарга, кыргыздарга ушул Алояны таныткан биздин Бегайым кызыбыз болот. Эмесе биздин Рахманова Бегайым кызыбызды сахнага чыгарып алсак, кол чабуулар менен. Рахмат. Баарыңыздар биздин компанияга куш келипсиздер. Айганыш эже бүгүнкү күндө өзү комсомолдон, Базаркоргондуктар биз баарыбыз билебиз. Таанышканыбызга болгону 1 айдан өтүп калды. Бүгүнкү күндө биздин компаниядагы баардык витаминдерди ичип, витаминдер боюнча өзү кеңири маалымат алып, бүгүнкү күндө биз как бир туугандайбыз да. Бүгүнкү күндө биз бир командабыз. Поэтому бири-бирибиз жөнүндө айта берсек сөзсүз көп. Бул биздин компанияга, офиске куш келипсиздер. Негизинен мен азыр өзүм аябай толкунданып сүрдөнүп атам. Потому что бүгүнкү күнү менин эң алдыга койгон максаттарымдын бири орундалып атат десем болот да. Потому что Москвада иштеп жүргөндө биз кыз келиндер баардыгыбыз мындай кыялданчубуз да, качан биз Кыргызстанга барат экенбиз. Качан күндө подушканы кучактап жатып, иногда ыйлайт болчук. Качан мен баламды кучактап жатат экен. Ар кандай ситуациялар болот. Иногда апам ооруп калат, качан барып ошонун кызматын кылат экен деген вопростор бизде эч качан отургузган эмес да. Поэтому бүгүнкү күндө бул